Президент Садыр Жапаровдун айтымында экс-депутат Шайырбек Ташиевден Кыргыз мунай газ ишканасындагы коррупцияга тиешеси бар экенин тергөө аныктады. Ал келтирилген 4 миллиард сомдук зыянды төлөп берсе гана аны бошотуу тууралуу маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Шектелип кармалгандардын баары Ташиевге каршы көрсөтмө берип, өзү дагы кылмыш кылганын моюнга алганы тууралуу маалыматым бар, деди президент. Садыр Жапаровдун айтымында дос, тууган, жакын адам деген түшүнүк болбойт. Мыйзам бузгандар жоопкерчиликтен кача албайт. Шайырбек Ташиев күнөөсүн мойнуна алган. Мамлекет башчы ЖМКлардын бирине берген маегинде Шайырбек Ташиев күнөөсүн моюндаганын билдирип, мамлекетке келтирген зыянды төлөгөндө бошотуларын билдирди. Маалыматтарга ылайык, мурда кармалгандардын баары ага каршы көрсөтмө беришкен жана ал өз күнөөсүн мойнуна алган. Мыйзам баарына бирдей болушу керек. Буга чейин УКМК жана ИИМ тарабынан кармалгандардын баары келтирилген зыянды зарыл болсо ашыгы менен төлөп беришкен. Ошондон кийин гана алар бошотулган. Шайырбек Ташиев да ошондой кылышы керек. Адегенде бардык чыгымды кайтарып, андан кийин гана бошонушу мүмкүн, деген Садыр Жапаров. Эске салсак, Шайырбек Ташиев Кыргыз мунай газдагы коррупциялык схемага тиешеси бар деп кармалып, кийинчерээк мамлекетке 4 миллиард 115 миллион сом зыян келтирилгени айтылган. Саламатсыздарбы, сиздер менен журналист, жазуучу Куттумедин Базаркулов. Биздин ата-бабаларыбыз дүнүйө чогулткан адамды дүнүйөкор деп жаман көргөн. Ошондой эле ачык айткан адамды ичинде дири жок деп жакшы көргөн. Мына ушундай бизде кул мүнөз болгон. Кандай болгон күндө дагы биз өзүбүздүн мүнөзүбүздү жоготпошубуз керек. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз.